Başladık. Ошол эле учурда балдар фольклорундагы биз дидактикалык чыгармаларга киргизгенбиз. Эмне себептен? Өзү бала туулгандан баштап, бала өрөлгөндөн баштап, чоңоюп, эресеге жетип, эр жигит болуп, андан кийин өмүрүнүн акырына чейин өзү тарбиялык тарбияга муктаж экен да. Ошон үчүн тарбия маселесинде биз баланы башынан деп айтабыз. Башынан төрөлө электен баштап биз тарбияга токтолушубуз керек экен да. Мына макал лакаптарга токтолойлу. Макалдар ким мынаны окуп берет мага? Мен өзүм окубайын, эми силерди окутайын. Тез алгыла микрофонду. Окуп бергилечи. Угулуп атабы? Кай жерден? Мына макал лакаптар дегенде. Макал лакаптар Угулбай атат, а? Кимдин микрофону жакшы окуп алачы? Макалдар, фольклордун чыгармалардын ичине өзүнчө спецификалык көркөмдүк таасирлерин тийгизип, туюмдарыбызды ойготот, маданий көрөңгүбүздү байытат. Мына ушул жөнүндө түшүнүк берген. Макал лакаптар биздин ой пикирибизге, кулк мүнөзүбүзгө, көз карашыбызга түздөн түз таасирин тийгизет деп атабыз, сезим туюмдарыбызды ойготот. Мындайча айтканда, жакшы сезимдерди, сүйүү сезимдерин, көңүл сезимдерин ойготот. Анан маданий көрөңгүбүздү байытат дейт. Ошол боюнча түшүнүк ала элечи? Ой пикир дегенди айталычы? Кандай адамда кандай ой пикирлер бар? Микрофонду жандырып активдүү болгула. Ар кыл. Айткылачы. Адамда ар тур болот да, жакшы, жаман. Жакшы пикирлер болот, анан жаман пикирлер. Жаман. Оң пикир болот, терс пикир болот, Ошол пикирлер сөз менен баяндалганда, анан ой менен баяндалат да. Ойду өзүбүз гана билебиз, туурабы? Сөз менен сүйлөнгөндө башкаларга дагы жеткиликтүү болот. Ою жамандын сөзсүз сөздө оозунан да чыгат. Ишке ашып калат, туурабы? Биринчи кезекте биз ойду оңдошубуз керек деп айтабыз, туурабы? Ооба, туура. Эми кулк мүнөзүбүз жөнүндө сөз кылайлычы? Кандай кулк мүнөздөр болот адамда? Мүнөздү айтабыз го, дайым сапаттайбыз го. Мүнөзү мындай экен деп айтабыз го, кана эстегилечи? Кандай мүнөздөр бар? Ак көңүл дагы, кара мүртөс, өзүңөргө жакын тааныш билиш, ата энеңер, бир туугандарыңар, жора жолдошторуңардын мүнөздөрүн эстегилечи? Сүйлөйбүзбү? Сүйлөйбүзбү? Марат, Шагзат, унчукпайбызбы? Макул, Камола айтчы, кайра. Мүнөз.
аз. Характер. Адамдын характери дейбиз го. Өзбекче мүнәзи деп айтасыңар. Ошол эле сөз. Макул. Улантабыз, Бирок мындай кылганыңар болбойт. Мисалы үчүн ошол эле сабактарды башка группаларда өткөнүмдө абдан активдүү сүйлөйт эле. Абдан активдүү. Демели биринен бири сөз талашып, оюн, пикирин айтып, талкуу жүргүзүшөт. А силер болсо мындай пассивдүү болуп атасыңар. Андай кылбагыла, үйрөнгүлө. Макулбу? Кийинки сабакта сүйлөйбүз. Маданий деген бизде сөз бар го. Ой, бул маданияттуу жигит экен, маданияттуу кыз экен, тарбиялуу кыз экен депчи. Ошондо кийинки сабактарга көңүл бургула. Кулк мүнөз деген эмне? Көз караш деген эмне? Madaniya түшүнүгүбүз кандай болот? Туюмдар жөнүндө, ой пикир жөнүндө өзүңөрдүн түшүнүгүңөрдү айтасыңар мага. Макулбу? Сөз байлыктарыңарды ушул боюнча сөздөрдү таап келесиңер. Адамдагы сапаттар. Мына эми кийинкиге токтолобуз. Камала окугун экинчи частты. Аларда турмушту таануутучу, жалпылоочу, акыл-насаат, таалим-тарбия берүүчү күч, терең мазмун жана идеясы бар болгондугу үчүн ооздеги чыгармачылыктын ичинде өзгөчө орунда туруп, окуучулар тарабынан өтө жогору бааланат. Түшүндүңбү бир нерсе? Ооба. Айта койчу. Турмуш таануучу, акыл-насаат, идеялар бар. Мына токтой тур, Камала. Аларда деп биз эмнени айтып атабыз? Аларда? Адамдарда? Жок. Аларда деген бул макала каптар жөнүндө сөз болуп атат. Макала каптарда дейт. Турмушту таанытуучу. Познание мира деген сөз да. Турмушту таанытуучу, турмушту жалпылоочу, акыл-насаат берүүчү, таалим-тарбия берүүчү күч, сила бар дейт. Анан терең мазмун жана идеясы бар болгону үчүн дейт, ошол макала каптардын терең мааниси жана мазмуну бар болгону үчүн ооздеги чыгармачылыктын ичинде өзгөчө орунда туруп, угуучулар, окуучулар тарабынан өтө жогору бааланган дейт. Түшүнүңөрбү? Баягы көп сөздү айта бергенден көрө бир макал, таамай айтылган макал адамга жакшы таасирин тийгизет. Мисалы үчүн, адамды жакшы кыз жөнүндө бир макал айтып көргүлөчү. Макул, эстетип коеюн. Жакшы кыз жакадагы кундуз. Дагы кандай макалдар бар? Кызды үйдө кыл жатпайт. Үйдө ата-энелери Жигитке жетмиш өнөр аз дегенде эле. Жигитке 70 өнөр аз деп коет. Туура айтасың. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Мына ушул бир эле сөз менен, мисалы үчүн, кызды үйгө кыл жатпайт деп, мен кызга ушинтип тарбияны биринчи орунга коем да. Үйүм чачылып, нетип калса деле, бул үйдө кыз жашайбы же жокпу? Кызы бар, кыздын үйүндөй болуп, үй таптаза болуп отурбайбы? Кызы бар үйдө дайым тазалык болот деп мен баса белгилейм да кызга. Кызым, кызым, мына сен жок үйүм чачылып калды депчи. Байкадыңарбы? Дагы эми сөз байлыгыңарды каалагандай кошо берсеңер болот да. Ата-энеңерден угуп эле жүргөнсүңөр. Ошол эле сөздү мисалы үчүн жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Мына ата-бабалары сырттагы жумуштун баардыгын эркектер аткарган. Отун жарган, мал баккан, дагы эмне кылган? Чөп чапкан, дагы кандай иштерди кылган? Үй салган, эшиктен акча таап келген, сырткы түйшүктүн баардыгын жасаган. Ошонун баардыгы өзүнчө өнөр. Туурабы? Ооба. Дыйканчылык, мал чарбачылык,
Daha qanday өнөрлөр бар? Hunarmandchilik. Как? Содагерчилик, көрдүңөрбү? Ошондо жигит мисалы үчүн, мен билбейм аны деген сөз бул намыска турган да. Жигит болгондон кийин билишиң керек. Жигитке деген бул өнөр аздык кылат. Жигит эртеңки күндө үйдүн ээси, кожоюну, сен билбесең эртең үй бүлөңдү кантип багасың дегендей, ошол канчалаган түшүндүрмө сөздөрдү бир гана сап менен берип атабыз. Жигитке 70 өнөр аздык кылат. Мына ушундай кылып туруп силер дагы эмне кыласыңар? Макалдарды мисал келтирип ушу жерден анан чечмелейбиз. Кийинки. Камала оку кийинкини. Макал лакаптарда талаш тартышуу, олко-солко же бүдөмүк ой, пикирлер айтылбастан такталган кесик бүтүмдүү, ачык түрдөгү корутундуу жыйынтыктарды бергендиги менен да баалуу. Кана. Демек, макал лакаптардагы сөз талаш тартышты туудурбайт экен, Мисалы үчүн, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде, жок, андай эмес деп айтабызбы? Жок. 70ке жетпесе болбойт дебейбизби? Сөз эле 70 болуш керек деген сөздү сүйлөйбүзбү? Андай сүйлөбөйбүз туурабы? Бул уйкаштык үчүн жигитке 70 өнөр аздык кылат депчи. 40 өнөр болбойбу, 30 өнөр болбойбу деп отурбайбыз, туурабы? Мына силерде дагы, мына өзбек элинде дагы ушул эле сөз барбы? Же силерде жигитке 40 өнөр аздык кылат деп айтабызбы? Жок, жигитке 70 өнөр аздык. Орто Азия элдеринин баардыгында эле ушул бирдей сөз экен, туурабы? Сөз барбы? Жигитке 100 өнөр аздык кылат деген. Жок, Жок. Жок, ошондон байкагыла да. Ар бир сөздүн маани берсеңер, окшош. Бул уже ата-бабалардан бери иштелип, бир аныкталып, такталып, талаш тартышты туудурбаган сөз айкаштары болуп атат, сүйлөмдөр болуп атат, туурабы? Анан олку-солку болбойт бекенбиз? 70 дегенде эмне үчүн 70 деп отурбайбыз, Же ой жүгүрттүңөр беле ушул убакка чейин? Эмнеге 80 деп айтпады? Эмнеге 5 дебеди? Деп ой жүгүртпөдүкпү, Бүдөмүк ойлодукпу биз ушул боюнча? O'tpaganda unaqa o'zgarmaydi. Өзгөрүлбөйт. Туруктуу сөз айкаштары, туурабы? Кесик бүтүмдүү дейт. Мына окончательный, итоговый деген сөз да. Такталган, так уже, туурабы? 70 дедикпи, болду, 70, 80, 6 же 5, 10, 100 деп айтпайт экенбиз. Ачык түрдөгү корутундуу. Көрдүңөрбү? Даана, так, ачык айтылып атат. Саны дагы ачык айтылып атат. Жыйынтык берилип атат ушуну менен. Мына ушунусу менен макал лакаптарыбыз эмне экен? Маанилүү, баалуу, таасирдүү, тарбиялуу, таалимдүү болуп атат. Кийинки сүйлөп өтөбүз. Камала оку. Башкалар окуйт десеңер да окугула. Сүйлөө эречинде пайдаланууда анын жанр катарындагы бөтөнчөлүктөрдү, ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөрдү айрым жанрларга караганда артыкчылык кылат. Мына биз өткөн сабакта фольклордун жанрлары жөнүндө токтолгонбуз. Эстегилечи, кайсы жанрлар эле? Фольклордун түрлөрүн. Лирикалык жанр, эпикалык жанр, анан дидактикалык жанр деп үчкө бөлгөнбүз, туурабы? Биз ошонун ичинен азыр дидактикалык жанрга токтолуп атабыз. Лирикалык менен эпикалык эмес. Лирикада эмгек ырлары, сүйүү ырлары, дагы кандай бар? Эстегиле. Эсиңерде барбы? Өткөн сабакта. Ошон үчүн мен сабак өтүп атканда өзүңөргө атайын бир тетрадь ручка алып койгула.
шап тетра турчкаңарды карап болсо дагы шпаргалкаңар менен эстейсиңер. Лирикалык жанрдан айырмасын айтып атабыз. Биз сүйлөө речибизде пайдаланган мезгилде, сүйлөө реч деп атабыз го, мына мен сүйлөп аткан мезгилде, булар өзгөчө, бөтөнчө, ыңгайлуу, туурабы? Оозго жугумдуу, таасирдүү, башка жанрларга караганда ушундай артыкчылыкка ээ экен. Туурабы? Мисалы үчүн, немени эстегилечи, сүйүү ырларын, кошок ырларын, арман ырларын. Олар таасирдүү болобу? Бир эле сезимди туудурушу мүмкүн, деген. Ажырап калыптыр, арман кылып атыптыр, сүйүп калыптыр деп. Туурабы? Макал лакаптарчалык баягындай ар тараптуу, тыянактуу таасир бере албайт. Бир гана сезимдерди ойготот, кайсы бир сезимдин түрүн ойготот да. Эми кийинкисин карагыла. Демек, макал лакаптарды үй бүлөдөгү жөнөкөй пикир алышуудан тартып, үй бүлөдөгү, мен азыр айттым, үйдө ата эне жөнүндө бир макал эстеличи. Nima desek, nima haqida? Ата эне жөнүндө. Ota-ona haqida? Kim билет? Ата болсоң акылдуу бол, ана болсоң мээримдүү бол. Атага акылдуулук, энеге мээримдүүлүктү. Дагы. Ата аскалуу тоо, эне боорундагы булак, бала ортодогу шамчырак деп айтылат, Барбы? Мына ошентип, үй бүлөдөгү жөнөкөй пикир алышуудан баштап, коомдук, саясий чөйрөгө чейин баардыгы өз сөздөрүндө макал лакаптарды эмне кылат экен? Аралаштырып сүйлөйт экен. Макал лакаптарды аралаштырып сүйлөгөндө сөздүн таасири, күчү эмне экен? Жугумдуу болот экен. Мына мен силерге өткөндө лекцияда бир эле ушу жерде окуп берип кеттим. Азыр карагылачы, 1, 2, 3, 4, 5 эле сөздү чечмелейли десек, канчалаган ой пикирлерди эмне кылышыбыз керек экен? Талкуулашыбыз керек экен. Мен азыр экрандан кийинчерээк чыгам. Мына табышмактар жөнүндө сөз кылайлы. Табышмактар кандайдыр бир затты, мисалы үчүн бир затты айталычы. Айта алабызбы? Же абстрактуу түшүнүктү. Абстрактуу деген кол менен кармай албай турган түшүнүк. Сүйүү, достук деген. Достук жөнүндөгү түшүнүктү, например. Же болбосо адам жөнүндө, кыз жөнүндө, эне жөнүндө, бала жөнүндө. Конкреттүү зат, же болбосо мал жөнүндө, же дейканчылык жөнүндө. Дейканчылык бул абстрактуу болот. Туурабы? Ошол сөздүн атын атабай туруп, анын негизги белгилерин айтып, ошол затка же абстрактуу түшүнүккө тиешелүү белгилерин айтып, аталышын башка бирөөлөрдүн табуусун талап кылган тапшырма түрүндөгү чакан чыгармалар болуп эсептелет. Бир табышмак айталычы? Табышмак. Билесиңерби табышмак? Айткылачы. Үйдүн чырагы эшиктин кулагы дейт. Бул эмне экен? Үйдүн чырагы болуш керек экен. Эшиктин кулагы болуш керек. Кулагы. Күчүк экен. Күчүк. Күчүк? Эмне себептен ушул табышмакты күчүк деп айтып атабыз? Ойлонуп көрөлүчү. Ойлонобуз, мындан кийин табышмак, ар бир табышмакты ойлонобуз, эмне себептен депчи. Табышмактарды көп билишиңер керек да. Азыр мында үйдүн чырагы дегенде ошо үйгө киргенде биринчи болуп ушуга көз ташталат го күчүккө.
Анан үйдүн эшиктин кулагы дегени эшиктен бирөө киргенде ушундай хүргөнүгөбү деп. Азамат тупа туура. Бир аз окшошту. Себеби дегенде эшиктеги бөтөн ар бир кыймылды, ар бир мындай жат нерсени ит аркылуу билебиз, а? Ит үрүп атат, эшикке чыкчы, бирөө келген окшойт дейбиз, Ит аябай көп үрүп атат да, эмне болду экен дейбиз. Ит улуп атат да, эмнеден кабар берип атат дейбиз, туурабы? Сырткы маалыматты жеткирүүчү болуп атат. Демек, эшиктин кулагы үйдүн эмнеси? Үйдүн чырагы эшиктин кулагы. Үйдүн чырагы деген эмне? Демек, эшиктеги жаңылыкка үйдөгү адамдын эмнеси болуп атат? Маани бериши, Түнү болсо Сөз угутабы, маани бериши. туура. Макул. Түшүндүңөр, Ошентип бир макалды айта турган болсок, ошону ушинтип абстракттуу түшүнүк болобу же конкреттүү түшүнүк болобу, ошонун бир негизги белгилерин чечмелеп табышыбыз керек экен да. Тептим терекке чыктым деп биз кичине кезибизден бери айтабыз. Бул эмне? Шат. Теп. Эстегиле. Шаты дейби, нарва. Жок. Тептим терекке чыктым. Үзөңгү дейбиз. Атка үзөңгүгө бутубузду коюп туруп анан кийин атка минебиз го. Эшекке минебиз. Төгө минебиз. Үзөңгү. Түшүндүңөрбү? Мына ошол жөнүндө. Эми карагыла. Мына ушул табышмактар мазмуну, композициялык курулушу, түзүлүшү боюнча төмөндөгүдөй формаларда, көрүнүштөрдө айтылып келген. Ритмдүү, ыргактуу болот да. Жорго сөз түрүндөгү табышмактар, ыр түрүндөгү табышмактар, учкул сөздөн турган прозалык формадагы табышмактар, суроолуу табышмактар, айтыш табышмактар, жомок түрүндөгү табышмактар, эсеп табышмактар жана башка болуп, ушинтип маанисине карап эмне кылынат? Бөлүнө берет. Эми азыр мен ар бирине токтолоюн десем, силерде даярдык жок болуп атат. Кийинки сабакка, мына карагыла, кийинки сабакка дептериңердин алдында, тетрадыңарда, жаныңарда макал лакаптар, табышмактар деген туруш керек. Жыйнак туруш керек. Абдан сөз байлыктарыңар көп болуп туруш керек. Эми казанда болсо чөмүшкө чыгат дейт. Мындай болду, внезапный сабак болуп, силер мындай болорун билбедиңер да, туурабы? Ошондуктан азыр активдүү боло албай атасыңар. Кийинки сабакка мыналарга даяр болуп каласыңар. Түшүндүңөрбү? Мен айткан мезгилде ушуну эстейсиңер. Чечен сөздөр. Карагыла. Мына адам сөзгө чечен экен деп, кээде бир маселени чечерде, бир келишим түзөрдө, бир адамды ынандырарда, сөзсүз мындай сөздү таба билген, таасири бар адамга кайрылабыз, ушундай зээндүү, таланттуу, сезгич адамдарга кайрылабыз, Туурабы? Өткөндө мен сабак учурунда да айттым. Студенттердин арасында дагы сөзгө чечен болсо керек араңарда депчи. Ошондо күндөлүк турмуш тиричилик сөздөрдөн булардын сүйлөгөн сөздөрү дайыма айырмаланып турат. Алар таланттуу болушат, зээндүү болушат, сергек болушат, сезгич, дайыма сөз байлыктары кенен, көз караштары терең, таамай сүйлөгөн сөз адамдарды чечендер деп айтабыз. Алар эч буйдалбастан, мына азыр мен суроо берип атам го, макал айткылачы, табышмак айткылачы десем, ойлонуп таппай калып атпайсыңарбы? Алар буйдалбастан, токтоосуз шар сүйлөшөт. Алардын ою ачык, тунук болот. Сүйлөгөндө сөздөрү дагы белгилүү деңгээлде мындай коңур, мындай угумдуу, жугумдуу бир жакшы таасирди берип турат. Эми бул тубаса чечендик болот. Ошол эле учурда мына билимдүү адам билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дейт. Силер ар бир сабактан таалим тарбия алып атасыңар, туурабы? Ар бир сабактан жаңы сөздөрдү үйрөнүп атасыңар.
жаңы сүйлөмдөрдү үйрөнүп атасыңар, жаңы түшүнүктөрдү алып атасыңар. Мына ошону сүйлөп отуруп эмне болуп атасыңар? Силердин дагы оюңар так, даана, буйдалбай, токтоосуз шар сүйлөгөндү үйрөнөсүңөр. Ошон үчүн окуган адам менен окубаган адамды айырмасы ушунда билинет. Карагыла. Дайды сөздү токтот деп айтабыз, туурабы? Өзүңөр байкадыңар, мына мектепте окудуңар, азыр 6 айдан бери бирге курсташ болуп окуп атасыңар. Ошондо араңарда бир дайды сүйлөгөн балдар бар бекен, кыздар? О, базарский сүйлөгөндөр. Чыгып атат, Ооба, бар эжеги. Ошолорду эмне деп атасыңар? Токтот деп өзүңөр тыясыңар, туурабы? Сен каерде отурганыңды билесиңби депчи? Сен эмне базарда жүрөсүңбү? Сен эмне көчөдөсүңбү? Сен эмне достордун арасында жүрөсүңбү? Братан, палан, тёлка деп мындай жаргондор менен сүйлөп, же дайды сөздөрдү ошол аудиторияга ыңгайы келбеген сөздөрдү сүйлөгөн адамдарды коомчулук өзү эле эмне кылат? Жактырбай, тыйып калат. Туурабы? Эми карагыла, кандай чөйрөдө жүрбөсүн, адамдын сүйлөгөн сөзү маанилүү болсо, даана так болсо, ою ачык болсо, демек бул эмне таамай болсо, сөзсүз жугумдуу болот. Туурабы? Биз ошондуктан ар нерсеге сүйлөгөндө көңүл бурушубуз керек. Ар бир сабакка дагы ошол сабактын темасына ылайыктап туура сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн, анатомия деген сабакты өтүп атасыңар. Адамдын дене түзүлүшү жөнүндө сабак өтүп атасыңар. Ошол жерде вай, анака экен, манака экен, катта экен, кичинекей экен, немеге андай экен, кыйшык экен, туйшук экен деген сөздөр, адабий сезимдерди билдирген сөздөр керекпи, керек эмеспи? Керек эмес, туурабы? Керек эмес. Ал жерде так сүйлөш керек, Ошол адамдын дене мүчөлөрүн эмне аталышын гана сүйлөш керек. Аны көркөмдөп, сүрөттөп, боёп, образга эмоционалдуу кылып айтыштын эмне экен? Кереги жок. Ал эми адабият сабагында жөн эле мындай сүйлөшүү учурунда биз аны көркөмдөп сүйлөйбүз. Мисалы үчүн, көз жөнүндө кандай сөздөрдү айта алабыз? Көзгө сыпаттама береличи? Көз сөзгө өргөнлөргө кирadi. Көрүш. Сүйлө, ал адамдын анатомия боюнча айттым да. Эми бизде адабий неме боюнча айтайлычы, көздү кандай көздөр бар? Бажырайган дагы, сулуу, кара көз дагы, чырайлык деп айтабыз го көздөрдү, сүрөттөйбүз го. Ооба. Кара көз, чырайлы. Мөлтүрөгөн деп, Олайган. Тунук, олайган, тупа-туура айтасыңар. Мына көрдүңөрбү? Биз ошентип бир сөздүн дагы бир топ маанисин мындай образга салып айткандар, булар чечендер болуп эсептелинет. Ошол эле учурда дагы ооз жөнүндө айтайлычы. Оймоктой деп айтабыз, Мурун жөнүндө айтабыз, делдейген дейбиз, кулак делдейген дейбиз, Мына ошентип ошол органдардын сүрөттөлүшүн сөз менен кенен кылып түшүндүрүп беребиз, образ беребиз. Эми ошон үчүн мына карагыла, сүйлөм артынан сүйлөм, ыр сабактарына түрүнө келе турган пикир калтырылат дейт. Көрдүңөр, бир сөз менен эмес. Кулак, көз, мурун, бут деп отурбайбыз. Адамды сүрөттөйбүз. Мисалы үчүн, анатомияда алардын органдын аталышын эле атай турган болсок, физиологиядачы? Физиология түзүлүшлөрү. Кандай? Joylashishi, tuzilishi. Дагы. Психологиядачы? Psixologiya xarakterlari. Мүнөздөрү, адамдын.
Delden kulak деп koyduk. Misal için. Uzun kulak dedik. Ушул психологиялык мүнөздөмө берилет, Туурабы? Бир түшүнүктүү берет да. Эмне себептен көрүнгөндө эле айта бербейбиз да делден кулак деп. Узун кулак дейбиз. Сөздүгө уккан, ушак жеткирген адамдын мүнөзүнө кирип кетип атат. Туруп атасыңарбы? Эми мен силерге мындан эмнени айтып атам? Кандай гана предметти, кандай гана кесипти окубайлы, физик болосуңарбы, математик болосуңарбы, юрист болосуңарбы, медик болосуңарбы, тиш доктор болосуңарбы, дары доктор болосуңарбы, ошол адамга сөз байлыгы керек бекен? Ооба, керек. Адабият керек бекен? Керек. Мына ушундай Сөздү пайдаланып билиш керек. Мына ушундай теориялык түшүнүктөрдү алсаңар, деп каласыңар. Балким мектепте анча окубай өтүп кетишиңер мүмкүн. Мына жерде азыр түшүнүп калдыңарбы? Салыштырганда. Түшүндүңөр, Демек, мындай сөздөр ойлонуп айтылат. Угуучуга күчтүү таасир тийгизиш үчүн айтылат. Аны уккан адам бир сезимге ээ болот. Жакшы сезимдерге, туурабы? Же жаман сезимдерге рахаттанып угат, же болбосо ачууланып угат. Таамай айтылган, курч айтылган, намыска тийген сөздөр бар да. Ошондуктан мынакей чечен сөздөрдө ой орундуу айтылат, дайды сөздөр айтылбайт. Мындай сөздөр бааланат. Сөзмөр, чечен адамдар сүйлөгөндө дайыма болуп көрбөгөндөй тынчтык өкүм сүрөт. Ушул туурабы? Мына көпчүлүк бир чөйрөдө жүрөсүңөр, достордун чөйрөсүндө, аудиторияда бир адам туура сүйлөп атса, баарыңар жым болуп угуп каласыңарбы? Ооба. Токтой тургулачы, мына жерде туура жакшы сөз сүйлөнүп атат деп бири-бириңерди тарбиялап тыйып каласыңар. Туурабы? Ооба, туура. Ошондо угуучу жакшы сөз, таамай сөз, жугумдуу сөздү тапкан болсо, биздин баардыгыбыздын көздөрүбүз жайнап, туурабы? Ооба. Демибиз ичине кирип, тынч отуруп тыңшап калабыз. Эчтамыз. Ооба. Эми ошол эле учурда мен мисалы үчүн бүгүнкү азыркы өтүлүп аткан 3 теманы эле айттым. Азыр байтен бери мен өттүм макал лакаптарды, табышмактарды. Мына эми чечендерге келип атам. Мына аудиторияда 500 студент болсо угат белеңер. Чоңларды сөзү баары болот да, башка болот. Жок, мен азыр сабак өтүп атпайм, ушунун баары ушинтип угат белеңер. Укулуктуу болот беле? Жок, 500 адамга укулуктуу болот, азыр 7 адамга нормально болот. Жок, 500 адам болгондо деле аудиторияда ушундай эле угулат. Ушуну бир билип койгула. 1000 адам болгондо деле ушундай болот. Угайынчы дейт, уктап калбайт. Себеби ар бир адам өзүнө керектүү эмнени алып атат бул жерде? Билим алып атат, түшүнүк алып атат, таалим тарбия алып атат. Туурабы? Ооба. Ошон үчүн баардыгы укмак. Мен ушуну мен практикамда болуп жүрөт да. Ошол эле учурда бирөө монотонный сүйлөп атат дейле. Мынтип. Күндөлүк турмуш тиричилик сөздөрдөн айырбаланып турат. Таланттуу, зээндүү, сезгич, көз карашы кеңири, таамай сөздөрдү сүйлөгөндөрдү чечен деп айтабыз. Эч буйдалбастан токтоосуз шаар сүйлөшөт. Адамдын ою ачык, так айтылат. Сүйлөгөндө сөздөрдүн белгилүү деңгээлде кооздук сезилип турат. Жөнөкөй сөздөрүндө айтыштардын мезгил менен ритмикалык өлчөмдөр байкалып турат деп отурган болсомчу. Эчтебейт да эч ким. Хамма өзү менен өзү. Уктап калат, Ооба. Туурабы? Ар ким өзүнүн ишин кылат. Түшүнбөйт да. Түшүнбөйт дагы, кызыкпайт дагы, укпайт дагы. Себеби эмне болду бул жерде? Сөздүн маанасы жок, таасири жок. Таасири жок болуп калат. Кээде ушундай сабактарга кирип калып атасыңарбы? Ооба. Болуп калат, Өзүңөр дагы эмне кыласыңар? Эптеп эле для галочки болуп каласыңар. Мына эми мен силерге
мына чечен сөздөрдүн түшүнүгүн айтып берип атам, салыштырып айтып атам. Кээ бир чогулуштарга барып каласыңар, туурабы? Кээ бир жерде сүйлөшүп каласыңар, достор менен кээде бир дасторкондо отуруп каласыңар. Бирөө сөз алат дагы ушинтип жүдөтөт, Андай адамдан сөздү жанагы таамай, таап сүйлөгөн адам эмне кылып коет? Токтой турчу, мынаны угайлычы деп туруп бирин бири тыйып коюшат, Ооба. Ошондуктан чечмер, чечен сүйлөө, ар бир кооз айтыштары бул адамдагы акылмандуулук, курч жана тамаша сөздөрдү ийкемдүү айта билгендигинде болот. Мен силерге баягы айттым. Дидактикалык чыгармаларга бешик ырлары дагы кирет деп. Бешик ырлары. Биздин убактыбыз барбы дагы? Убактыбыз барбы? Канчада болот? 12'de Значит, аяктанат. өтөрөбүз, Эми карагыла, бешик ырларына. Адам жаралгандан баштап жаралган, ырдап келе жаткан бул жанр деп атат. Дайыма өзү жаралган доорго мүнөздөмө берет. Бешик ырлары баланын психологиясына, ден соолугуна, нравалык жактан тарбиялоого оң таасири бар. Ушу жерге мен токтолоюн. Өзүмдүн эле мисалымда. Биздин ата бабаларыбыздан бери келе жаткан салттуу бешик ыры бар. Туурабы? Бул инстинкт азыр силер турмушка чыксаңар деле жаңы төрөлгөн балаңарга уже ырдап баштайсыңар. Аллей, ак бөпөм, ак бешикке, жат бөпөм деп, Туурабы? Туура. Же болбосо чач тушка айтасыңарбы? Жок. Алла. Же башка ырларды ырдайсыңарбы? Алла айтылат. Только алла айтылат, Эми бул демек адамдын канча кылымдардан бери келген тажрыйбасы. Мында ошол айтууда кандайдыр бир сөздүн магиялык күчү бар экен да. Туурабы? Бешик ырында. Туура. Ушул бешик ыры бүт дүйнө жүзүндөгү элдердин өз тилинде бар. Туурабы? Ооба. Обону дагы бар, Ыргагы да бар. Өзбектер кандай айтат? Түрктөр кандай айтат? Угуп атасыңар да уже, акыркы күндөрү. Корейский кино көрүп атасыңар. Алар кандай айтат? Орустар кандай айтат? Бир ой жүгүртүп көргүлөчү. Ушул бешик ырын ырдабаган эне жок. Ата да жок. Жада калса, мен мисалды айтайын өзүңөрдүн. Көп бир туугандар болсо, баланы, кичинекей баланы бешикке бөлөп коюп, укаңды карап тур деп туруп, андан чоңурагына таштап кетсе, ал дагы бешик терметип отуруп, бешик ырын ырдайт, Туурабы? Аллей укам деп. Мына ошол жерде бир сөздүн касиети бар. Көрдүңөрбү? Ошол жерде сыйкыры бар да. Демек, бул ыр ошол баланын психологиясына жакшы таасир берет, ден соолугуна жакшы таасир берет, нравалык жактан тарбиялоодо оң таасири бар. Эми кийинки учурларда айрыкча жаштар мына ушул иштин ордуна балдарына телефонду берип коюп атат. Телефондон алар ар түрлүү тиктокторду, ар кандай музыкаларды, оюндарды көрүп атат. Эми ошону карагыла. Бешикте термелип, алла ырын угуп чоңойгон бала менен телефондон ошону угуп чоңойгон баланын психологиясында айырма барбы экен? Бар. Бар, Алла эшитип көпүргөн бала тарбиялуу болот да, гап эшитедиган. Телефон ойнаган бала гап эшитмей эмоционалдуу болот, нервный болот, Психологиясына кайсы бир мезгилде кандайдыр бир байкалбаганы менен доо кетип атабы? Туурабы? Туура. Ошондуктан дагы ойлонуп ой жүгүртүп көрсөңөр,
ушул жерде өтө чоң мындай тарбиядагы бир ката кетип атат да. Кудай буйрса эртең силер ата эне болосуңар. Азыр деле мына бир туугандарыңар, өкөлөрүңөр бар. Мына ошого көңүл бурушубуз керек экен да. Мен айта берем да, телефонду берсем ыйлабай отуруп турат да деп телефонду берип коюшат да. Ооба, ыйлабай отуруп турат. Бирок ошол бала кийин эне сүйлөп атканда сөздү укпай калат экен да. Телефонду гана угуп калат экен. Көрдүңбү? Эне менен баланын, адам менен адамдын мындай живой тери контагындагы мээрим, байланыш, психологиялык байланыш жакындыкты алыстатып коет экен. Туурабы? Ооба. Эртең силер врач болосуңар. Силердин алдыңарга балдар келет. Ушу силердин поколенияның балдары келет да. Аны ошондо ыйлап атат, балам ыйлак болуп атат. Же болбосо мен постоянно башым ооруйт. Же мындаймын дегенде бул жагына да тарбиясына көңүл бурушуңар керек. Психологиялык абалы эмне себептен нарактан келет, туулгандан келет. Көрдүңөрбү? Көп нерсени өтө кеч түшүнүп калабыз да. Эгер силер билимдүү, илимдүү, бардык нерсени терең түшүнгөн жаштар болсоңор, бир эле врач сенин колуң, бул бутуң, месага анальгин, месага тетрациклин деп тарбиялабастан, адамга дарылабастан, то есть тарбиялык маанисин дагы эмне кылышыңар керек, себебин дагы айта билесиңер. Туура айтамбы? Ооба. Эми кийинкиге токтолойлу. Канчосуңар? Мен экран көрүнбөйт да, канчасыңар силер азыр? Азыр дагы 2-10 кошулду окшойт. Так, кийинкисине көңүл бөлө. Гүлчехира менен Асанбай. Хорошо. Баланын жаш өзгөчөлүгүнө карап туруп, мына ыр аркылуу тарбияланган эненин мээримине бөлөнгөн бала спокойный, орусча айтканда. Эмне болот? Жайдары, мээримдүү, токтоо, сабырдуу, позитивдүү болот, Себеби алар жылуу мамилеге, камкордукка туюп, тынч уктап, мындай нервтерине жарака кетирбей, доо кетирбей, ден соолуктары чың болот, башкаларды уга билет, келечек жашоосуна кеңеш алууга, өткөн учур, келер чак жөнүндөгү кабар алууга шарт түзүлөт экен. Көрдүңөрбү? Мынандай касиети бар. Ошон үчүн салттуу тарбия деп биз дайыма айтып келебиз. Орус болуп кетпегиле, сен Америкада жашасаң деле сен деген мусулман экениңди унутпа. Сен ар кимибиз улутубузду айтабыз. Ата тегиңен бери кыргыз болуп келген, же өзбек болуп келген, ошол ата бабаларыбыздын салтын унутпа, тарбиясын унутпа деп айтабыз. Туурабы? Ооба. Мынакей. Эми ошол жаш өзгөчөлүктөрүнө карата түзүлгөн балдар фольклорунун эң алгачкы формасы болуп саналат. Эненин балага болгон мээрими, сүйүүсү, ой тилеги камтылып, музыка ыргактуу болуп, сөздөр гармониялуу болуп, анан баланын угуусун көнүктүрүп, бейпилдикке бөлөп, мемиреп уктоосуна эмне кылат экен? Шарт түзөт экен. Белгилүү өлчөмдө баланын музыкага болгон кабыл алуусун ойготуп, көркөм табитин эмне кылат экен? Өстүрөт экен. Эми балдар фольклору ооз-эки чыгармачылыктын көп үлгүлөрүнө туш келет. Балдар фольклорунда тили жатык, көлөмү кыска, ойго жана фантазияга бай келет. Мен силерге немени айтпадымбы? Биринчи бешигирин айттык да. Эми бирөөз баланын возрастной возрасттагы ырларына токтолобуз. Дагы кандай ырлар болот? Балдардын ырлары. Биринчи садиктеги ырларды эстейличи, бала бакчага барганда. Мына бизде мына ыр бар да. Кичине эмесмин, гүлзарга теңештим, гүлүм бар үйүмдө,
Gül menen teң östüm, ak gülдөрү көк гүлдөр, асырап көп күндөр, карачы татына кааласаң көркүн көр. Ушул ыр бар да, садиктерде ырдашат. Анан чындап келгенде эч ырдабаган жок да. Шунун да таасири бар. Мен бир неберени көрдүм да. Үйүндө апасы гүл өстүрөт да. Эми ошол апасынын гүлдү өстүрүп аткандагы мамилесин чоңойгондо көрүп калып, анан ушул ырды ырдаганда жанагы гүлдү карап алып туруп, гүлдү кармалап алып туруп ушул ырды ырдатат. Ак гүлдөр, көк гүлдөр, карасаң татына депчи. Гүлүм бар үйүмдө деп. Мынакей. Ырды жөн эле ырдабастан, мындай ошол предмет менен мээрим төгүп, мынабул байланышын көрсөтүп атат да. Гүлдү көрсөтүп, апасынын ошол мээрим менен ошол гүлдөрдү сугарып, багып, жана көрк ажар берип аткандарын мээрими менен бере алып атат да. Себеби апасы ошентип көрсөттү муну. Ошо таалим тарбия, акыл, абийир, дүйнөнү тааный билүүсү мына ушинтип башталып атат. Же болбосо кичинекей күчүк жөнүндөгү ыр бар, эстегилечи? Козулак жөнүндөгү ырлар бар. Балалыгыңарда эстегилечи? Кийинки сабакта эстейсиңер, макулбу? Ооба. Эми ошентип кыргыз озеки көркөм чыгармачылыктын негизги жанрларын биз санап чыктык да. Жөнөкөй санап отуруп, эми бул байлыгыбыздын кеңири темасы көп түрдүү экендигин байкадык. Балдар фольклору деп, подростковый мына керек болсо канча жашка чейин балалык деп доорду эсептейбиз? Силер азыр бала дооруна киресиңерби? Возрастына? 18 жашкача да, бала. 18 жашка чейин, Мына мен бүгүн силер менен азыр бир эле темамды айтып бердим. Эми мен силерге мисал катары ушуну YouTube'дан көрсөтөлү. Эмнеден баштайлы? Бала ырларынан баштайлы, Ооба. Бешик ырлары. Мына мен азыркы айтып аткан кыргызча бешик ыры. Кыргыздын музыкалык ооз комузу. Түшүндүңөр, Мына кийинкисине токтололу. Бешик ырынын ар кандай түрлөрү мына 1 сааттан ашык экен.
Макул. Bunun içinde dagы көп түрлөрү. Эми алдей ак бөпөм, ак бешикке жат бөпөм дегендер бар. Мына жерден сөзгө көңүл бурабыз. Ким ырдап атыптыр? Алло. Ооба. Бул ырда ким ырдап атат? Эмесиби же башка бирөбү? Жок, эжекеңди кыйнаба деди акырда. Көрдүңбү? Энең тойго кеттим, чеги толо сүт келет. Атаң тойго кетти, карын толо эт келет. Ага чейин уктап тур. Эжекеңди кыйнаба деп атат. Демек, биздин мусулман элдерине таандык бул көрүнүш да турабы? Дайыма өзүнүн улууларга таштап кетет, Алар карап, бирин-бири багып эле чоңойтуп алышат го. Алден ботом ыйлаба, менин жаным кыйнаба. Атаң тойго кетиптир, ак кесе толо эл келет дейт. Анан энең тойго кетиптир, эмчеге толо сүт келет дейт. Алден ботом ыйлаба, эжекеңди кыйнаба экен. Бул казактардык экен. Мына ошентип биз негизинен кыргыз фольклору жөнүндө сөз болуп аткандан кийин кыргыздын ырларын ушул жерден издеп табабыз. Караоке азыркы заманда эми жигиттерге, кыздарга айта турган дагы бир кулагыңарга күмүш сырга деп коет го. Немечи? Баласын тарбиялай албай, баласына бир бешик ырын ырдай албаган аялыңарды эмне кыласыңар? Үйрөндүң беле дейсиңерби? Ukta baldı deyip жомогойт отурбайт да. Мына тарбиялык мааниси. Өзүңөр үйрөнүшүңөр керек. Кыздар дагы балдар талап кыла билиш керек. Кыздар аны аткара билиш керек. Мына токтолобуз.
Эми бул сөздүн бул жерде мааниси башка бул ырдын. Ошол эле бешик ыры, бирок маанисине көңүл буралычы. Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Барсыңарбы? эжеке жакшы болбой калды да. Жакшы болбой калдыбы? Мен акырын азайтып коюптум да. Кечирип коесуңар анда, мен азайтып коюптурмун. Бул жерде бешик ыры болуп атат, бешик жөнүндө. Ошол мына кыз энесинин кары кезинде ыраазычылыгын, балалыгын эстеп атат. Бизди ушинтип бак бешикке бөлүп, ушинтип чоңойттуң эле деп. Көрдүңөр, баардыгыбызга мондой насип кылсын. Мынандай карылык. Көрдүңөрбү? Мынандай ушул энеден тараган балдарды көрдүңөрбү? Карагылачы. Бир энеден таралган, атасы өтүп кеткен окшойт чамасы. Ушунча таралыптыр. Небере, чебере, кибирелер жүрөт. Бар да мусулман элдеринде. Өзүңөрдү эстегилечи, барбы ушундай? Бул жерде келин кезек, күйөө балдар болуп көбөйүшкөн, небере, чеберелер болуптур. Мына ошого арналган ыр экен. Мына тарбиялык жагы баары бир бешик менен башталып атат. Туурабы? Могу жерде да бир көңүл буруп койгулачы. Мына мен силерге айттым эле го. Ушул көрүнүш баарыбызда бар, Баланы бешикке бөлүп койгондон кийин андан чоңурактары сөзсүз келип тербетип ырдашат. Туурабы? Я. Мен өзүм менен өзүм калган жокмунбу? Алло. Барсыңарбы? Унчугушпайт го? Барбыз, бар, угуп атабыз. Ошентип үн чыгарып турсуңар качабы? Мен бүгүн силерге үлгү катары эле көрсөтүп берип атам. Кийинки сабактарда өзүңөр ушинтип талкууга катышыңар керек, даярданып келишиңер керек сабакка. Эчке сөз даярданып катышабыз. Мен сураган, мен кайрылган мезгилде жооп берип койгула. Эми биз бешик ырына токтолдук. Андан мурда мен силерге эмне жөнүндө сөз кылдым эле? Тапшырмабы же? Жок, сабак өткөнүмдө. Табышмактар, мисалы үчүн. Табышмактар же макалдар? Табышмактар. Мынакей. Бул дарбыз. Ишиги да жок, тешиги да жок. Бирок ичи толо адам. Мына башталгыч класстар үчүн табышмактар деп атабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты табышмактар сөз байлыгыбыз артат. Тилибиз жатыгат. Бир үй бар. Эшиги да жок, тешиги да жок. Бирок ичи толо адам. Бул эмне? Таргызы. Эшиги да жок, тешиги да жок. Бирок ичи толо адам дейт. Эмне экен? Таргыз. Албетте. Таргыз. Бир саамга ойлонуп туруп, силер бул табышмак экенин билдиңер. Демек, табышмактын жолун табууга аракет жасагыла. Бир үй бар. Эшиги да жок, тешиги да жок. Бирок ичи толо адам. Бул эмне болушу мүмкүн? Кана Эмне себептен дарбыз деп ойлоп атабыз? Таргыз ичиде кирадыган немеси жок да, бирок ичиде эмнелер болот? Дарбыз. Уруктары болот дейм. Туура айтасыңар, кийинкисине. Демек балдар, табышмак дегенибиз табияттагы биз билген, билбеген
дүйнөнү таануусу үчүн балдарына табышмак айтып, анын жандырмагын табууга үйрөтүшкөн. Бул табышмактуу суроого жооп табат. Мен силерге айттым, табышмактардын түрлөрү бар депчи. Жаныбарлар жөнүндө, өсүмдүктөр жөнүндө, тамак аш жөнүндө, билим жөнүндө, тиричилик буюмдары жөнүндө. Бул биздин өзүбүздүн ой жүгүртүүбүзгө жараша дагы табылат. Кана эстейличи. Мынаны карагыла. Логика. Бул сүрөттөн балдар силер табышмактын жолун тапканга аракет жасасаңар болот. Бул табышмактар өзгөчө логикалык табышмактар. Канча жаны бар жашырылган тапкыла дейт. Демек, сүрөттү карап, силер канча жаны бар экендигини дептериңерге таап жазсаңар. Да. Сүрөт көрүнбөй атат го. Неге мына? Экран ачык эле, силер көрүнбөй калдыбы? Жок. Бешик ыллары деген болчу турат го. Кое тургула анда. Мен көрсөткөнмүн. Кайра баштайын анда. Мен байтан бери көрсөтүп атпаймынбы бу жерде? Эмечи? Ооба, эме көрүндү. Мынакей карагыла. Канча жаныбарлар бар дейт бул жерде. Көрүп турабыз. Мына эмне экен? Мышканы көрсөттүм. Ит. Булчу? Атпы же эшекпи? Билбейм. At болсо керек. Мына эмне? Чоң. Фил. Кудду ушундай сүрөттү интернеттен тапкыла. Бул бир кеминде бир 20-30дай жаныбарды бир немеге батырган да. Издеп тапкыла. Макул бул эми баягы жаш балдар үчүн көрсөтүлгөн да. Мындай дагы математикалык, логикалык ой жүгүртүү табышмак. Карагыла. Эсептеп көргүлө дейт. Канча тоок, канча коен болгондо 10го жетет. 5 тоок. 5 коен. 5 тоок, 5 коен, 1 тоок, 9 коен, билебиз да. Каалаган цифраны коюп туруп аягы 10го жеткирсек болот. Мына ушундай түшүнүктөр менен табышмактардын логика, балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн. Сүрөттө болсо, жаныбарлардын саныны кошкондо ушул сандар келип чыга тургандай кылып, атаңардан, апаңардан же болбосо бир туугандарыңардан жардам сурап, бул табышмактын дагы. Мына көрдүңөрбү? Табышмактар жөнүндө мен бир гана тарбиялык маанисин эле айттым да. Эми бизде мынандай китеп бар. Эл адабияты сериясында табышмактар деген китеп бар. 14-том. Ушунча бир томдук жыйналган. Мен азыр силерге ушуну көрсөтүп берейин. Жазабыз Google'га. Табышмактар. Жоо менен дейт. Абдан көп бекен, көрдүңөрбү? 55 табышмак. Ушулардын ушу жерден издейсиңер. Мына мен айтып аткан. Бул эми сабактардагы көрсөтмөлөр болсо, жаныбарлар жөнүндөгү, билим жөнүндөгү, адам жөнүндөгү табышмактар, логикалык табышмактар, канаттуулар жөнүндөгү, жаратылыш кулуштары жөнүндө, чымын-чиркейлер, кумурскалар, асман жөнүндөгү, мынакей 2200 табышмак жандырмагы менен экен. Сонун бекен? Мына көңүлүбүз кызыктуу табышмактарга көңүл буруп көрөлү. Бир мезгилде бир көпүрөдөн 3 адам өтөт. Бирөө басып өтөт, экөө баспай өтөт. Экөө көрүп өтөт, бирөө көрбөй өтөт. Бул эмне? Экинчисин, бирөө кашындагы баласын сураса, байымдын иниси, атамдын баласы, өзүмдүн бир тууган жээним деп айтыптыр. Ким бул? Карагыла. Жанында баланы суратыптыр да, бул ким десе, байымдын иниси. Байым деп кимди айтабыз биз? Күйөөсүн айтабыз, туурабы?
Demek bul жерде söz kim söylеп atıptır? Аялы söylеп атат экен. Турабы? Байым деп күйөөсүн айтып атат. Андан кийин атамдын баласы дейт. Demek atasının balası болуп атат. Өзүнүн баласы эмес экен. Кийинкиси өзүмдүн бир тууган жээним дейт. Ошондо ким болот? Kүйөөсүнүн инеси, кайнатасынын баласы, бир тууган жээнине де окшоштуруп атасыңарбы? Жообун карайлы. Энеси, баласы. Мынан жообуна токтолобуз. Кош бойлуу аял көтөргөн баласы бар дейт. Түшүнүңөрбү? Бир мезгилде бир көпүрөдөн 3 адам өтөт. Бири басып өтөт, экөө баспай өтөт. Экөө көрүп өтөт, бирөө көрбөй өтөт. Кош бойлуу аял экен. Кызыктуу экен. Мынаны кара. Бирөө келип, колуңду бооруңа таңып, өпкөңү оозуңа тыгып, жактан ары чуу тартып жиберсе, ошол адамды эмне кылаар элең дейт. Өз энең турбайбы дейт. Эмне үчүн мындай болуп калды бул табышмак? Я. Боюнда бар эненин sen özüң эненин курсагында жаткан абалды сүрөттөгөн. Түшүнүңөрбү? Эми бул жигиттин энеси менин эжемдин кайненеси. Мен боломун бул жигиттин жүрөк боор эркеси. Ким? Бул жигиттин энеси менин кайненемдин менин энемдин кайненеси. Же тайене, же чоң эне болушу мүмкүн, Турабы? Мен боломун бул жигиттин боор, жүрөк боор эркеси. Жообу ким экен? Кыз экен. Кыз экен. Мына, ушинтип биз ой жүгүртүүбүздү өстүрүшүбүз керек. Ушинтип издегиле балдар, окугула. Мына мисалы үчүн үй айбандары жөнүндөгү токтололу. Мынакей. Букардан келген мунаажын, куйругу чолок кунаажын. Бул неменин жүрүшү, тумшугунун чүрүшү. Конок башын керткен экен, ажырык түбүн жеген экен. Үйүн карай жорткон экен. Жообун токтолобуз. Бул эмне экен? Чочко. А бул да чочко экен. Бүлдүргөн, жер айлана жүгүргөн. Ная саттын баласы мылтык ала жүгүргөн. Мышык чычкан дейт. Мына детский немелер. Кийим кечек жөнүндө токтолобуз. Ала берет, ооз ачылып кала берет. Бул эмне экен? Көлөч. Жердеги ак, кыюусу кара. Ала кайрык, 4 тала. Калпак. Байлап койсоң басып кетет, чечип койсоң туруп калат. Бут кийим. Көрдүңөрбү? Ошентип биз табышмактардын түрлөрүн, түрлүү табышмактарды дагы мынтип бизге бешинебизге ушундай заман туш келди, онлайн режим болгон үчүн дагы бир мындай жакшы жагын ала турган болсок, көрдүңөрбү? Интернеттин бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланат экенбиз. Бардык мүмкүнчүлүктүн табышмактын жыйнактары. Мынакей. Толтура. Ошентип силер табышмактар жөнүндөгү маалыматты Google'дан жазасыңар. Мынакей. Википедиядан аласыңар. Теориялык маанисин. Табышмактар деген эмне? Мына мен бул жерде теориялык маанисин айтайын. Адабият таанысынан. Табышмактар деген эмне? Мына Википедияга токтолдук. Көрдүңөрбү? Бул теориялык түшүнүктү аласыңар ушу жерден. Мына
Табышмак деген дүйнөдөгү бардык элдердин озеки чыгармачылыгындагы кеңири учураган жанрдын бири деп мына жерде түшүнүк аласыңар. Кийинки темабызда эмне жөнүндө сөз болдук эле? Макал, лакаптар жөнүндө сөз болгон. Мынакей макал лакаптар. Мисал үчүн, нан баарынан улук. Нанды жерден сура, аккан терден сура. Нан адамдын маңдай тери. Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок. Ошентип, силер ар түрлүү макалдарды чогултуп, мен тапшырма берем. Кийинки сабактарга макал, лакап, табышмактар жөнүндө мындай презентациялык материал даярдап келесиңер. Көрдүңөрбү? Мына толтурап экен. Муну көчүрбөйсүңөр. Үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деген сөз ыр бар, Макал бар тойс. Үйдүн ыркы жоктун талаада деп туруп, мына жагым экен. Ушундай улап кете турган, ой жүгүртө турган макалдарды тапкыла. Жарымы бар, жарымы жок. Мына, ата сыйлаган абийир табат. Уландысы кандай болот? Уландысы кандай болот? Билбей атасыңарбы? Жок. Ошентип, издеп, ушундай презентациялык материал даярдагыла. Макалдын жарымын айтып, жарымын калтырып коюп, ой жүгүрткөнгө турабы, издегенге. Анан абдан коос кылып туруп, Play Market'ten алып, мынандай кылып туруп даярдайсыңар. Мен даярдагандай кылып. Бул силерге тапшырма. Студенттердин өз алдынча иштери деген тапшырма. Ошол тапшырмаларды жасап, кооз кылып, үнү менен запись кылсаңар дагы абдан жакшы болот. Ал үчүн мен мисал үчүн дагы силерге мисал келтирейин. Кыргыз озеки көркөм чыгармалардын маанисине токтолобуз. Кыргыз элинин жашоосунун улам сыры кийинки шартка ылайыкташып, көркөм туунду катары азыркы мезгилге чейин өз табитин жоготпой келгендигинде. Мен буларга мисал катары эле айтып атам. Мына өткөн сабакта мен өткөн практикалык сабакта биринчи бөлүмүн лекция катарында айтып бердим. Ошол эле учурда ушуну эле практикалык сабак катары айтып берсем болот. Ушундай кылып талкуулап. Көрдүңөрбү? Жеке кечирип коебуз. Көрүнбөй атат баягы Google'да бачакап кетти. Ушуну сразу айта койсоңор, мен билбей калам да. Google боюнча кылып кеттиби? Остановить этип туруп, анан кайра киришим керек экен, Мен мынаны мисал келтирдим да силерге. Мынаны өзүм даярдаган материалды. Көрдүңөрбү? Абдан мындай берилип, ушу силер түшүнүп калса экен деп, ушу өмүр бою эсиңерде калып, ушу таалим, тарбиясы силерге жетсе экен деп аракет кылып атам да, мынантип. Мына слайдты көрсөтөйүн. Ушуну бердим да. Ошол мына бир эле учурда мен записимди кое алам. Экинчи учурда записти өчүрүп коюп өзүм түшүндүрүп бере алам. Ушул боюнча. Силер да ушундай кылып жасасаңар болот. Мына фольклордук чыгармалардын 5 өзгөчөлүктөрү бар деп айтканмын. Элдүүлүгү, варианттуулугу, салттуулугу, оозеки болушу жана көркөмдүк системасынын туруктуу экендиги.
Мына ошондой кылып туруп Фольклордун түрлөрү 3 түргө бөлүнөт. Лирикалык түр, эпикалык түр жана дидактикалык түр. Лирикалык түргө эмгек ырлары, ашыктык ырлары, арман, кошо ырлары, керес, жарамасан ырлары, жар ырлары, көрүшүү ырлары. түшүндүңөр, Демек, сиздер менен биз фольклордун түрлөрүн Ооба. Үйгө тапшырма. Макал жаптым. Макал лакаптарды табышмактардан тематикаларына токтолуп, презентациялык материал кылып, мен киндей кылып, жөн эле башаламан кылбастан интернеттен көрсөттүм, кайсы жерден кандай аласыңар. Ушуга жакшына кылып жазып, даярдап коесуңар. Анан муну классрумга жүктөйсүңөр. Кийинки практикалык сабакта өзүңөр көрсөтөсүңөр ушуну. Демек, 2 сабакты бир өткөрүп коеюн дедим эле. Баары бир көрдүңөрбү? Ар бир сабактын өзүнүн орду бар. Бүгүн биз силер менен дидактикалык чыгармалар жөнүндө токтолдук. Анын маанисин, тарбиялык маанисин, азыркы учурга чейин актуалдуу экендигин силер күбө болдуңар. Ошого өзүңөр даярданып келесиңер. Түшүнүктүү болдубу? Анан фольклор өткөн сабакта мен силерге фольклор жөнүндө өткөнмүн. Фольклордун жанрдын түрлөрү, лирикалык ырлардын, жанрлардын түрлөрүнө токтолосуңар. Лекциялык сабагымда бар. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла. Тапшырманы дагы берейин. Кийинки сабакта биз эпикалык чыгармалар боюнча токтолобуз. Мен пятница күнү эпикалык чыгармалар менен лекция өтөм. Ушул темада бардыгыңар катышкыла. Анан практикалык сабакка даярдыгыңар ошонон не болуп калат? Даярдыгыңар болуп калат. Даяр болуп каласыңар. Ошон үчүн сабакка сөзсүз катышкыла. Саламатта калгыла. Кийинки сабагын баштап. Рахмат, саламатта болуңуз эчеке.